Elhamdülillahi Rabbil alemin ve lâkibatul muttaqin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Allahumma rabbi salatu ve asrabu tamil khair. Hurmatlı жігіттер, biz murдағы сабақ istidlal туралы айтқанбыз. Istidlal деген сөз dalildi talap qылу, talabı dalil. Аны мубашираны гайры мубашир қылып бөлгенбіз. Дайшықында біреу сенден далил қылса, аға түз елі сен өзіңнің жоғыңды айта тұрған болсаң, ал istidlal мубашир болады дегенбіз. Мубашир түз. Дайшықында бір елі қадия менен бүтсе да болады. Мысалы айталып тұрған болсақ, ар-руху мавжудун. Біз білеміз, адам баласы екі нәрседен түзіледі, дене түзіліш, анан руху. Мысалы, біреу келіп рух бар десе, адамның руху. Біреу келіп рух жоқ десе, ошол рухтун жоқ екенін бар менен эле далил деп койгондойсуң да. Эмне үчүн рухту айтат? Анткени рухту биз кармап көрбөйбүз, билбейбиз, Эми буга дагы далилдерди айтсак болот. Мисалы, бизде мынтип коет го. Молдокелер силер дозок менен бейишти барып көрүп келгендей неме ибадат кыласыңар десе, аларга кантип жооп беребиз? Жок экенин барып көрүп келдиңби дегендей эле да. Накид, резки тескерисин алып келгенде эмне болот? Ошол мубашир болот. Мубашир айтканбыз, бунун ичинде ат-танакут, анан аксул мустави, анан аксул накид ушуларды камтып алат депчи. Бұл арасынан ушул үчөөсү негизгилер да. Ал эми гайры мубаширчи түз эмес далил келтирүү. Анын ичине биз үчөөсүн киргизгенбиз. Ал биринчиси кыяс, экинчиси истиқро, үчүнчүсү тамсил. Ошо тамсил дегенибиз, жигиттер, бул усулу фиктагы эмне? Кыяс. Ал эми азыр биз окуй турган кыяс бул жанагы усулу фиктагы кыяс эмес, бул мантыктагы кыяс. Анткени биз айтканбыз, мантык илиминин экинчи бабынын негизги максаты ошол кыяс болчу депчи. Кыяс деген сөз эмне? Кыяс деген сөз ошо далил келтирүү бул делечи. Жана истидлал далил келтирүүнүн ичине киргизип атпайбы? Истидлал гайры мубаширгечи. Истидлал гайры мубаширге мисалды айтканбыз, Ал-алам мутагайр, куллу мутагайр хадис, ал-алам хадис деп. Мындай айтканда 2, 3, 4, 5 кодия менен эмне жыйынтык чыга турган болсо, анда гайры мубашир болот дегенбиз. Эми иншалла бүгүн ушул кыясты окуйбуз, жигиттер. Кыяс 48-чи бет экен. Бисмилла, кеттик, окуй берели. Ал-кыясу. Кыяс деген негизинен лугатан тилдик мааниси тaqdiru шайин ала мисалин ахар. Дайчкында тaqdiru шай. Бул деген эмне? Ченөө, чүнөлө. Кыяс деген ченөө. Бул тилдик мааниси, терминдик эмес. Тилдик мааниси ченөө. Эми бул жерде имам Махтаридин сөзүн алып келген, анан астына ушуга шарх берген Абдулмалик Абдурахман Саадийдин сөзүнү окуй берели, иншалла. Анан кийин бир сыйра сабак бүткөндөн кийин ошол матындарды, байттарды эмне кылабыз, окуп салабыз. Акул дейт, Абдулмалик Абдурахман Саади айтат. Кыястын аныктамасы эми. Ал-кыясу кавлун. Кавлун дегенден максат калам деп түшүнөрүк. Сүйлөм. Муаллафун. Муаллаф деген мураккаб, түзүлгөн. Жазуулган. Мындайча айтканда, сүйлөмдөрдөн түзүлгөн эмне? Кавл. Biz aytqanбыз, mantықчылар қавл деп айтат дегенбиз. Қавл дегенде мақсат муфрат емес да. Жана муфрат дегенде бул Зайд, Али, Мухаммад дегендер булар муфрат дегенбиз. Қавлдан мақсат ошо жумла деп түшүнөрсөңөр. Мындай айтканда сүйлөмдөрдөн курулган эмне? Сөздөр. Muallafın түзүлгөн дедик, мураккабун. Min qawlayn, эки сөздөн. Эки сөздөн дегенде максат бул жерде жанагы сүйлөм деп түшүнөрүк. Каламды. Эки сөздөн ау аквалин, же болбосом толтура сүйлөмдөрдөн. Мындай айтканда мынтип түшүнүп койгула. Ошол min qawlayn аквалин деген сөздү qadaya деп жазып койсоңор да болот. Үстүнөчү. Qawlun muallafun min qadaya. Qadaya деген сөз билдик, жигиттер. Qadiyanın көпчүлүгү qadaya.
Qodiyani бұл жақта біз айтқанбыз. Анықтамасын айтқанбыз, тілдік мәнісін айтқанбыз. Мата суллимат дегенде хазигил ақуал да. Ошол немеге ақуалға қайтады. Лазима анха лазым болады андан лизатихи өзінің қаулун ахар дегенде сызып қойғыла қаулун ахардан мақсат натижа деп. Қазір енді түсіндіреміз. Қияс деген эмне екен? Қаулун муаллафун мин қаулайын ау ақуалин. Bir qancha сөйлемдерден түзілген сөйлем екен. Мата суллимат қачан хадигил ақуалы? Қачан ошол сөйлемдерге сен не қылсаң? Сен таслим қылсаң. Таслим қылсаң дегенде мақсат ошолорды тура деп билсең. Мисалы мен азыр Ханафиге bir qancha сөйлемдерді айтып отам. Мисалы Ханафиге мынтип айтып отам. Зайдун инсан. Күллү инсан ямут. Зайд бұл инсан, бардық адамдар, бұл бірінші қадия, бірінші сөйлем. Зайд инсан дегенде бұл мауду махмул болады, жігіттер, хамилияда. Қадия хамилия. Анан күллү инсанин ямут. Бардық адамзаты өлөт десе, бұл екінші сөйлем. Екінші сөйлем күллия кирип атат. Анан натижасы эмне болот? Зайд ямут да. Азыр эми муну түшүндүрөбүз ошкага сызып, бирок силер түшүнүп алгыла. Мындайча айтканда бул жанагы мен азыр Ханафиге бир-эки сүйлөмдү айтсам, бул ошону кабыл алса. Ошону кабыл алса, ошол кабыл алган сүйлөмүнөн эле бул жыйынтык чыгарат да. Мындайча айтканда кыяс деген эмне? Кыяс деген кыскараак кылып айталы. Эки сүйлөм же 3-4 сүйлөм айтылынат биринчи. Андан кийин жыйынтык өзү чыгып калат да. Түшүнүп атасыңарбы? Жыйынтык өзү чыгып калат. Мисалда азыр иншалла бул жактан айтабыз. Азыр силер ушуну түшүнүп туруңар. La budda lil qiyas min an yu'allafa min qawlin murakkabin la min qawlin mufrad. Бул эреже катарында сызып койсоңор болот. La budda зарыл болот lil qiyas, qiyasta дейт, ошо далил талап кылууда. Min an yu'allaf min qawlin murakkab. Qawul murakkabдан түзүлгөн. Мындайча айтканда бир канча сүйлөмдөрдөн түзүлүш керек деп атат да. Бир канча сүйлөмдөрдөн la min qawlin mufrad деген сөз. Mufrad деген бул жана эле сүйлөм эмес. Бул mufrad алам деп айттык го, мисалы. Зайдун деген сөздөрчү. Бул жана маани бербейт да. Bir qancha süйлөмдөрдөн не кылыш керек экен жигиттер? Түзүлүш керек экен. Ошондо гана кыяс болот экен. Фаиза уллифа мин qawlayn ау aqwalin. Уллифа дегенден максат ошо жанагы. Бул деле ошол немеде? Түзүлүнсө дегенде эле да. Бир эки süйлөмдөн же болсо bir qancha süйлөмдөрдөн түзүлө турган болсо, ва салламаха ал-хасму. Ал-хасмунан максат силер мынтип сызып койгула. Хасмунан максат бул экинчи жак, угуучу да. Азыр мен сүйлөп атам, угуучу Ханафи. Мисалы мен Ханафиге 2-3 сүйлөмдү айтсам, Ханафи аны угуп туруп, ошондой десе, дуна ман'ин. Ман'a деген сөздүгө дагы сызгыла. Ман'a деген сөз, муназарада келет, талабы далил деп кой. Бул жана ман'a деген сөз тыйылуу дегенден дей го, тилдик мааниси. Бирок бул адабул бахс муназарада талабы далил. Элби? Мындайча айтканда дуна деген болбоду, Лайса деген мааниде да. Дуна ман'ин деген сөз талап кылбай туруп. Талап кылбай туруп, менин 2-3-4 сүйлөмүмдөн Ханафи эмнени түшүнөт? Жыйынтыгын түшүнөт да. Мисалы мен буга айтып атам, сен Ханафисиң дейм. Ооба, Ханафимин дейт. Ханафи китептерде ушундай фатвалар келген, мисалы Ибн Абидинде деп айтсам, ооба десе, анда болду, мындан билди, бул ошол жанагы фатваны дагы кабыл алган болот да. Кабыл алганы ошон 1-2 сүйлөмдөн айтылганы менен не болот? Болот. Дуна ман'ин. Лаха ялзаму минха qawlun ахар. Qawlun ахар түшүнүңөр, Qawlun ахардан максат башка сөз деп айтып атпайбы? Башка сөздөн максат бул жерде силер натыйжа деп түшүнүп алгыла. Жыйынтыгын түшүнөт.
Вахия натижа. Колун ахардан максат натижа. Эми ошол сыңар эле бир канча сүйлөмдөрдү биз айтабыз, анын жыйынтыгын эмне кылат? Түшүнөт угуучу адам. Анан угуучу адам далил талап кылбайт да башка. Азыр мисалдар менен түшүнөбүз, силер ушуну түшүнгүлө. Ва мин шурути хаза лузум, эми ошол жанагы кыястын шуруту дейт, шарттарынан хаза лузум ан якуна лизатил аквал. Лизатил аквал дегенден максат ошол жанагы неме кадаяны айтып атат. Хаража бизалика ма юаллифу дейт аквал ва ла тунтуч ли адамил талазум. Эми бул мынтип эле түшүнүп алгыла. Ошол жанагы кадаялар менен натыйжанын ортосунда азыр айтабыз, бул жакта дагы талазумдар бар. Буга чейин биз жанагы талазум, лазим, малзум деген нерселерди түшүндүк, экөөнү байланыштырган нерселер бар да. Мисалы кадия муттасила мунфасила да айтпадыкпы? Экөөнүн эки тарабында эгер лузумия болсо, анда лузумия, кадия, хамлия, лузумия болот. Иттифакия болсо, кадия, хамлия, иттифакия болот депчи. Ушундай неме болуш керек дейт. Эгер болбой калса, анда натыйжа чыкпайт дейт. Кан ла южад ал хадул мукаррар. Эми ушул хадул мукаррар дегенди өзүнчө сызып койгула. Хад деген жигиттер негизинен чектөө. Мукаррар деген кайталанган бир нерсе. Кайталанган бир чектөө. Байна кодиятайн деген максат эки сүйлөмдө, Бизде эми ошол кодия деп бул мантыкчылар эмнени айтат дедик? Калам сүйлөмдү айтат деп айтып атабыз. Бул мисалы нахвчилер сүйлөм десе, мантыкчылар аны эмне дейт экен? Кодия дейт да. Мисалы дейт, куллу инсанин хайван. Бардык адам заты бул жандык десе, ва куллу фарасин сахил десе, анда жыйынтык чыгабы? Жок, жыйынтык чыкпайт. Анткени биринчи мукаддима менен экинчи мукаддима экөөсү эки башка да. Так, болуптур. Азыр дагы анда мисал менен бир айталы, жигиттер. Мисал келтирели. Мындай жигиттер, азыр мына китебиңерде дагы канчанчы бетте турат ушул схема? 49 бетте турат. Карасыңар, ашшакулу деп турат. Карагыла, мисалы ал-алам мутагайир. Бул алам мутагайир. Дайсымын неден сызып туралы. Мисалындай, башында да айтканбыз, бир динден кабары жок бирөө келип туруп, бул алам эзелки, муну Кудай Таала жараткан эмес десе, биз ага Куран менен сүннөттөн айта турган болсок, Куран менен сүннөттөн Алла Таала бүт аламды жаратты десек, ал ишенбей жатат. Анан ага биз ага далили, жанагы акылый далил алып келебиз. Акылына түшө турган далилдерди алып келебиз. Акылына түшө турган далил ушул болот да. Ага эмне деп айтабыз? Мисалы, мейли сен аламды эзелки деп атасың, мен аламды Алла Таала жараткан деп айтып атам. Мисалы айтасың, бул алам дайым өзгөрүлүп турабы дейсиң. Анан ал ойлонот. Жок десе, анда болбой калат. Турабы? Анткени жок десе, бул жана биз көзүбүз менен көрүп турабыз да, мушахада деп айтат го, көзүбүз менен көрүп турабыз, беш аң сезимдер менен билип турабыз. Мисалы, жаз келет, жай келет, күз келет, кыш келет дегендейчи. Эми ошол алам өзгөрүп турат дейбиз. Анан ал тиги кааласа, каалабаса кабыл алат да. Анткени анын акылына, логикасына, мантыгына түшүп атат. Эми биринчи сүйлөмдү ал кабыл алдыбы? Биринчи сүйлөмгө таслим болдубу? Мындай айтканда баш ийдиби, кабыл алды? Ооба, кабыл алды. Биринчи сүйлөмдү кабыл алгандан кийин экинчи сүйлөмдү айтабыз. Эми күллү мутагайир хадис. Бул китепте да жазылган, бардык кыймылдап турган нерселер, күллү бардык мутагайир кыймылдап турган нерселер, хадис дегенден максат, бул жерде максат махлук да, жаратылган. Десек, тиги динден түшүнүгү жок адам эмне дейт? Аны да кабыл алабы? Ооба, кабыл алат. Анткени кыймылдап турган нерселер жаратылган. Аны бирөө кыймылдатып турат, күчкө келтирип турат. Десе, анан болду, эми жыйынтыкты өзүң чыгарып ал деп коебуз. Жыйынтык эмне болот? Ал-аламу хадисун. Алам жаратылган. Эми карагыла жигиттер, биз муну окуганбыз. Мисалы, ал-алам бул эмне болот? Мавду болот, Мавду. Бул эми мантыктын эмеси менен
Termini менен неме кылды? Экинчиси, мутагайир эмне болот? Mahmul. Аламдын өзгөрүлүп туруусуну ага жүктө аламга жүктөп атат. Мындай айтканда алам дайым өзгөрүп турат деп сыпаттап атат. Эми ал-мавду вал-махмул. Бул жакта дагы kullu mutagayir hadis al-alamu hadis деп айтып атат. Эми силерге азыр айтайын дегени бул жерде жанагы al-hadul awsat деген сөз го. Hadul awsat деген сөз мынал кайталанып турат. Кайталанып турат. Hadul mukarrar деп келип атпайбы? Кайталанганда каякта кайталанып атат десе, бул экинчи сүйлөмгө өткөндө жигиттер, экинчи сүйлөмгө өткөндө. Мисалы, kullu болгондо mutagayir keldi. Mutagayir birinci qadiyada mavdu bolчубу же mahmul bolчубу? Bol ekinci qadiyada bul emne bolat? Mavdu bolup kalat. Alem mahmul ekinci qadiyada hadis ekinci qadiyada mahmul bolat. Hem qaragılar. Bul haddul awsat деген söz, bul janagı qaytalangan деген sözü birinci qadiyada mutagayir qaytalandı эле. Mutagayir. Турабы? Анткени бул mahmul болчу да. Экинчи сүйлөмдө дагы mutagayir кайталанып атат да. Түшүнүп атасыңар? Эми ошол haddul awsat бул экөөсүн эмне кылат? Өчүрүп салат. Өчүрүп салганда барабар. Эмне чыгып атат? Al-alam hadis. Мындай айтканда биринчи кодиянын мавдуу келди, al-alam, экинчи кодиянын mahmulu келди, hadis. Бул биринчи кодиянын мавдууну al-haddul asghar дейбиз, кичине чектөө. Анан экинчисине al-haddul akbar, чоң чектөө дейбиз. Азыр эми муну эмне үчүн биринчи haddul asghar келди, анан haddul akbar келди, аны дагы өзүнчө түшүндүрөбүз, Азыр бул жерде мынал haddul mukarrar деле түшүндүрөйүн деп ушинтип неме кылып атам да. Haddul awsat масат haddul mukarrar. Awsat деген өзү ортоңко, мисалы кичине, анан чоң, анан ортоңко болуп атат да. Бул масат haddul mukarrar, мында кайталанган. Анткени бул кийинки сүйлөмдө дагы кайталанып атат. Анан кайталангандыктан эмне кылат? Өчүрүлөт да. Ошондо өчүрүлгөндө эмне болот жигиттер? Натыйжа келип чыгат, жыйынтык келип чыгат. Эми карагыла, бул жерде дагы кайталап коелу. Эми бул жерде ла южад haddul mukarrar байнал qadiyatayn, эки qadiyanын ортосунда haddul mukarrar жок дегенде, мисалы, мислу айтып атпайбы? Карасаңар китебиңерде, kullu insan hayvan wa kullu faras sahil дегенде, бул haddul mukarrar барбы? Жок да. Карагыла, кул дегенден бул куллия, инсан дегенден мавду, хайван деген mahmul. Турабы? Кейингисинде, кейинги сүйлөмдү карасаңар, wa kullu faras sahil. Ал жерге дагы эмне келиш керек эле? Wa kullu haddul mukarrar болуш үчүн жанагыдай мындай болуп келиш керек эле да. Ал-алам mutagayir, kullu mutagayir hadis. Эми бул жерде ошол haddul mukarrar келбейди калды дегенде максат, эгер haddul mukarrar келбесе, анда эмне болот? Жыйынтык чыкпайт деп атат да. Мындай айтканда, биринчи сүйлөм менен экинчи сүйлөм эмне болуш керек? Окшош жактары дагы болуш керек. Азыр дагы бир сыйра кайталайбыз, азыр ылый жагын окуп коелу. Ау ясалзим ла ли затика ка qiyas, musawat. Эми qiyas musawat деген бар жигиттер. Qiyas musawat бизге керек эмес. Анткени qiyas musawаттан жыйынтык чыкпайт. Эми бул qiyas musawatты жөн эле мындай эле түшүндүрүп коелу. Musawil shay musawin лизалика шай деген эреже бар. Бул эмне деген сөз? Мисалы, бул жерде мынтип айтып атат. Хазиги шажара ва хазиги литилка набат деп айтып атат, Мисалы мындай да. Карасаңар, муну биз дарак десек. Эми бул же болбосо муну түшүндүрөлү, мисалы. Ханафи менен Сайд Набидин бою тең десек. Анан эмне десек? Сайд Наби менен Бек Султандын бою тең десек. Бек Султан менен Ханафи да тең болуп калабы? Ооба.
Бұл қияс, мұсауат деген сөз мындай, теңдеу да. Bundan neme çıkmaydı da jigitler. Natija жақсы çıkara албайбыз. Өзүлө айтып калат. Ал өзүнө эле айтып калат кайра-кайра. Ооба, туура айтасың. Ал өзүнө эле кайра-кайра айтып калат. Ал эми мынада чыгып атпайбы жыйынтык? Биринчи кадыя келди, экинчи кадыя келди, анан бара-бара эмне болду? Жыйынтык чыкты. Болуптур эми. Караңыз жигиттер, бул жагын өзүңөр дагы азыр убакыт кичине жетпегендиктен окуй эле койдук, бирок ушунун маанин айтып койдук. Эми уянкасымын кыяс илал кысмайын. Кыяс экиге бөлүнөт. Карагыла. Биринчиси иктирони. Иктирони сызып койгула. Экинчиси истиснаи. Карагыла. Бул иктирони деген сөз өзү салыштыруу. Же болбосом бизде негизинен мукарана деп коет, бул аналитика да, мындай салыштыруу. Же болбосом неме деп койсоңор болот? Жакындатуу. Жакындатуу. Мындай чыкканда кыястан максат ошо далил алып келтирүү эки түргө бөлүнөт экен. Биринчиси жакындатуу, экинчи истиснаи деген, истиснаиге өзү билесиңер, мындай бөлүп кароо да бул. Бул истиснаиге дегенде мантыкчылардын көз карашы боюнча бир сүйлөмдүн ичиге лакин деген сөз келсе, лакин деген билесиңер, бул харф истисна. Бирок деп. Бирок деген сөз келе турган болсо, аны биз эмне истиснаи дейбиз. Эми карагыла, иктирони деген эмне? Биринчи, ал-кыясул иктирони. Аныктамасы сызасыңар, тилдик маанисин түшүндүк. Хия дейт, ал хадис иктирони деген, кыяс иктирони деген эмне? Ан ла такуна ан-натижату ау нақидуха. Нақидти мурдагы сабак түшүндүк. Тескериси дедик. Жыйынтыгы же болбосом тескериси мазкуратан айтылынбайт дейт. Ан ла такуна натижату ау нақидуха мазкуратан. Тура, мазкур айтылынып келбейт. Ла такун деп турбайбы? Фихи анда, ошол сүйлөмдө. Кандайча болуп айтылынып келбейт? Бил фе'л бал бил кува. Бил фе'л болуп келбейт, балким кувват болуп айтылынып келет дейт. Бил кува деген нерсени түшүнгөнбүз жигиттер. Бил фе'л менен бил кува. Мисал карагыла. Бил фе'л деген алан деген сөз да. Азыр деген сөз. Фи'алан деп коет арабтар, азыр деген сөз. Бил кува деген сөз бизде күч кубаты бар дегенде эле маанинде түшүнүп турсаңар, кува дегендичи. Бул мындай, мисалы бир жазуучу бар. Мисалы Самат жазуучу, Ашырала Чыңгыз Айтматовдун жолун жолдоп атат. Самат негизинен бул жазганга күч кудурети жете беле? Ооба, жетет, анткени бул жазуучу да. Бирок азыр жазып атса, бир роман жазып атса Самат, анда эмне болот? Самат катибун бил фе'л болот, унутпагыла. Бил фе'л. Алан азыр жазып атат. Анан азыр жазбай эле жөн эле отурат болгондо Самат катибун эмне болот? Бил кува. Бирок жаза алат, анткени бул жазуучу, акын айга жакын дегендей. Бил кува менен бил фе'лди түшүнгүлө жигиттер. Кыясул иктирони дегенде эмне менен келет экен? Бил кува менен келет экен, болду. Кыяс истиснаи дегенде эмне болот экен? Бил фе'л болуп келет экен. Айырмасы. Карагыла, бил кува деп эмне үчүн бил кува деп айтып атат? Ачыктайбыз. Бил кува деген жерде асын сызып койсоңор, бал бил кува деген сөз. Фа анта тара, сен билесиң дейт. Ал мисала, мисалды. Аднаху ан-натижа ал-аламу хадис. Мынал ылдыйда неме келип атпайбы? Мисал. Ошонун натижасы ал-аламу хадис деп турат, Лайсат мазкура фил мукаддиматайн. Эки мукаддимада бул ал-алам хадис деп келген жок. Фи'лан, фи'л болуп келген жок. Бал бил кува, кува менен келди. Кува деген сөзү мындай, карасаңар, азыр мындай болуп калды. Бул жак карап тургула жигиттер. Дагы бир сыйра мынаны түшүндүрүп коет экенбиз. Мисалы ал-алам хадис деп айтып атпайбы? Бул экөөбү биринчи сүйлөмдө, анан экинчи сүйлөмдө. Мындай чыкканда биринчи, экинчи сүйлөмдө натыйжа чачылып келген да.
Birinci süйлöмдүн эмнеси болуп келди? Мавдуусу болуп келди. Экинчи süйлөмдүн эмнеси болуп келди? Махмулу болуп келди. Ошол чачылып келген дегени кува менен келди да, мындайча айтканда ичинде бар болчу. Бирок мындай тарс эле келип калбады, бирок ичинде бар болчу да, süйлөмдүн ичинде бар болчу, просто чачылып келчү. Натыйжасычы. Ошо иктироний деген ошонон болуп атат да. Жакындатуу, салыштыруу дегенде маани берип атпайбызбы? Иктиронийге. Жакындатуу. Бул бири-бириге жакыныраак болуп келип аткан алам хадис деген. Бирок экөөсү эки башка süйлөмдө болчу да. Ошол себептен кыяс иктироний бил кува деп аталганы ошол дейт. Лианна ал-алам ухиза мина сугра, анткени алам бул сугранан алынды. Сугра дегенде максат мына хаддул асгар дегенде максат. Хаддул асгар. Бул жерде исму тафтил менен алып келип атыптыр. Сугра мели хаддул асгар. Ал эми ва хадис болсочу ухиза минал кубра, кубранан алынды дейт. Эми бул кантип алам хаддул асгардан алынды, хадис хаддул акбардан алынды десе, үстүндө карасаңар жигиттер. Мына жерде бир неме калып кетиптир өзөчү. Сугра деп айтып атпайбы мисалы? Ал-алам мутагайир дегендин үстүндө эмне бар экен? Мына жерде мындай болуп жазылып турат. Ас-сугра деген нерсе бар. Куллу мутагайир хадис эмне дедик? Ал-кубру. Көрдүңөрбү жигиттер? Карагыла, бул жерде айтып атканы алам бул сугранан алынды десе, мына суграны айтып атат да, кичинекей. Кичинекейинен алынды. Мындайча айтканда кичинекей süйлөмдөн. Ал эми хадис дегенде кубра чоңунан алынды дегенди, бул жактан көрөт атабыз. Хаддул асгар, хаддул акбар депчи. Эми суроо туулат. Эмне үчүн бул жанагы биринчи süйлөмүбүздү биз ал-алам мутагайирди сугра дедик, кичинекей дедик. Куллу мутагайир хадис деген экинчи кодиябызды эмне дедик? Кубра дедик деген суроо туулат эми. Бул суроого кантип жооп беребиз? Ал-алам деген сөз жигиттер бул эмне үчүн жанагыдай кичинекей болуп аталынды? Хаддул асгар болуп аталынды. Анткени аламдын афродтору аз болот да жигиттер. Афрод деген түшүнүп калдыңар, мисалы инсан дегенде инсан жанагыдай кулли болот даган, астында афродтор дегенде сен мен болуп кетебиз. Эми ушуну окшоштургула. Аламдагы асгар эмне үчүн кичине деп аталынып калды десе, аламдын астында афродтор азыраак болуп калат. Бирок хадис деп айтып атпайбы? Жаратылгандын астында афродтор көп болгондуктан бул кубра деп аталынат да, чоң. Мисалы, сен азыр мен өзүмө дагы мени Кудай Таала жараткан, Ханафи дагы Кудай Таала жараткан деп айта беребиз да бул. Өзүнчө дагы да. Мындай сан жагынан алып караганда дагы эмне болуп кетет? Көп болуп кетет да, көп болуп кетет. Ошон үчүн кубра деп айтып атат. Түшүнүктүбү? Ушул жерде көп неме кылып калат да, эмне үчүн бул сугранан беркиси кубра деп алып келип калды. Негизинен биринчи кубра деген келиш керек эле, чоң. Негизинен өзү мындай чоңдор биринчи орунда болот го. Ошондой эмне үчүн дегени ошол натыйжага карайбыз да. Эми жигиттер ошол иктироний схеманасында айтып турат. Вал иктироний ла якуну илля фил кадая хамлия. Кадая хамлияга эле келет дейт. Ал эми истиснаичи, кыяс истиснаи, ал кадая шартияга келет да. Анткени биз айтканбыз, кадая шартиянын ичинде лакин деген эмне болот? Сөз болот дегенбиз. Ал лакин дегенде жигиттер, мантыкчылар эмне деп атайт экен? Мантыкчылардын көз карашында истисна, адатул истисна деп атат. Ал эми нахвичилердин көз карашында адатул истисна бул эмне? Илля да. Илля. Бирок лекин деген нахвичилердин көз карашында эмне? Истидроки. Ооба. Түшүнүктүү. Эми ошо схеманы эле жигиттер азыр биз түшүндүргөндө эле бул жакка жазган, бир сыйра окуп коелу мейли. Биринчи карагыла. Мукаддимату сугра. Мукаддима деген сөз жигиттер билесиңер. Мукаддима деген сөз өзү көрсөтүүчү, алдыда коюлган деген мааниде да. Мындай көрсөтүүчү, биринчи кичинекей көрсөтүүчү. Же болсо кичинекей бир аналитика.
Birinci kişinekey analitika. Emne üçün birinci деп атадығаны? Анткени ал алам болуп атпайбы? Ал аламдын астында жанагы афраттар аз болгондуктан да. Хадистин астында афраттар көп болгондуктан. Белби? Мукаддима дегенде көрсөтүүчү, мисалы кичинекей көрсөтүүчү, кичине аналитика. Аллати фиха хаддул асхар. Анын ичинде хаддул асхар болот дейт. Кичинекей не чектөө. Ал эми экинчиси мукаддиматул кубра деген аллати фиха хаддул акбар. Анда хаддул акбар болот. Аны сызганбыз жигиттер, мына китебиңерде дагы бар. Ала мутагайир дегенде мукаддима сугра дедик. Куллу мутагайир хадис деген экинчи кадияны мукаддима не дедик? Кубра дедик. Ал эми үчүнчүсү хаддул аусат деп турат. Хуа мукаррар. Кайталанган. Көрдүңөрбү? Эмне кайталанган? Мукаддима сугранын махмулу менен мукаддима кубранын мавдусу не болгон? Кайталанган. Хуа мукаррар байна мукаддиматайыл кыяс. Кыястын эки мукаддимасында кайталанган сөздөрдү биз хаддул аусат деп атайт экенбиз. Ва сумия бизалика ли тавассутихи байна al-mavdu sughra wa mahmul kubra. Эмне үчүн бул хаддул аусат деп аталынды? Ортоңку чектөө деп. Анткени бул жанагы кичинекей менен чоңдун ортосунда тургандыгы үчүн да. Бирок биз жыйынтык чыгарганда жигиттер, ошол мукаддима сугранын махмулу менен мукаддима кубранын мавдусуну экөөсү эмне болот? Хаддул мукаррар болот. Ошону эмне кылабыз? Өчүрүп салабыз. Ошондо жыйынтык чыгат да. Алам дайым өзгөрүлүп турат деген сөз менен бардык өзгөрүлүүчү хадис жаратылган деген сөздүн бардык өзгөрүлүүчү экөөсүн алып салабыз да. Жана түшүндүргөндөй элечи. Экөөсүн алып салгандан кийин анан мукаддима сугранын мавдусу менен мукаддима кубранын махмулуну натыйжага жыйынтыкка алып келип коебуз. Болду, жыйынтык чыгат ошо менен. Ал-алам мутагайир, куллу мутагайир хадис, ал-аламу хадис деп бул жерде дагы айтып турат. Төртүнчү, ал-хаддул асхар, хаддул асхарды түшүндүңөр жигиттер, мына натыйжанын эмнеси болот? Мавдусу болот. Хаддул акбар натыйжанын эмнеси болот? Махмул болот. Махмул дегенден максат ошол жанагы биз түшүнүгүбүз боюнча кабар да. Мавду бул муптада болсо, бергиси кабар болот. Алтынчы, ан-натижату. Натижа деген эмне? Эми аныктамасын айтып атат. Хия ал ушундай нерсе, ма ябқа мин муқаддиматайн. Ба'да хазф фил хаддил аусат. Көрдүңөрбү? Хаддил аусат, хаддил мукаррар. Өчүрүлүп кеткенден кийин калган не? Мавду менен махмул. Мукаддима кубра суграндан кийин хаддил аусат келип аларды мукаддима сугранын махмулун өчүрөт, мукаддима кубранын мавдусун өчүрөт, анан экөөсүн болот жыйынтык кылат да. Фа натижату лазиматул мукаддиматайн. Эми ошол жанагы натижа дейт. Бул натижа чыгыш үчүн сөзсүз түрдө эмне дейт? Мукаддима дагы туура болуш керек, анан мукаддима дагы болуш керек да. Мындайча айтканда жигиттер, биз натижа чыгарыш үчүн биринчи шарты мукаддималарыбыз, ошо жана мукаддима сугра кубра деп айтып атпайбызбы? Ушул экөөсү туура болуш керек. Бул биринчиси. Экинчиси, натижа андай эгер андай шарттары табылбай, натижа чыкпай калса анда кыяс болобу? Кыяс болбой калат да анда. Мели? Биринчи ошо жанагы мукаддиматайн туура болуш керек, андан кийин жанагы хаддил аусат, хаддул мукаррар келгенде ошол экөөсүнү эмне кылыш керек? Өчүрүп салыш керек да. Фа ин канат сахихатан, эгерде ошо сахих туура болсо, фа натижат сахихатун. Натижа сахих чыгат. Бул жерде мукаддима сугра кубра туура болсо дейт, натижа да туура болот. Ва ин канат фасида, фа натижат фасида. Эгер дейт ошол мукаддима сугра кубра
туура эмес болсаң да жыйынтыктагы эмне болот? Туура эмес чыгып калат да. Мисалы сахих ма каддамна мин мисал, мисалдар айтканбыз айта. Мисал мисалул казиб, эми мисалы казиб, жана мен айтып атпаймынбы? Ошол мукаддима сугра менен кубра экөөсү туура болсо, анан жыйынтыктагы туура чыгат деп айтып атпайбызбы? Азыр ошонун туура чыгуусуна бул ала мутагайр кул мутагайр хадис ала хадис деген мисалды айттык деп айтып атат. Эми ошол туура эмес чыкканы кандай болот десе, карасаңар, казиба, мисал казиба деп турат. Карасаңар, куллу инсанин фарасун. Бардык адамдар ат деди. Бардык адамдар жылкы деди. Туурабы? Мукаддима сугросу ката. Мукаддима сугро биринчи эле аналитика ката болсо, экинчиси да ката чыгат, анан жыйынтык да ката чыгат да. Ва куллу фарасин сахил. Бардык аттар дейт, сахил кишенейт дейт. Бул бирок туурабы? Экинчиси. Экинчиси туурабы? Фал-ула казиба, биринчиси ката дейт. Ошон үчүн биринчи кадия ката болсо, натыйжадагы эмне болот? Ката чыгат. Экинчи кадия ката болсо, натыйжадагы ката чыгат. Значит, экөөсүнүн бирөөсү туура, бирөөсү ката болсо дагы эмне болот? Натыйжа ката чыгат да. Натыйжа чыгуу үчүн экөө тең туура болуш керек. Ошондо бизде кыяс болуп аталат. Болбосо кыяс болуп аталынбайт. Кыяс деген бул ошо далил келтирүү болчу да. Ва юштарату ан такуна ал-кубра ам мин ас-сугра. Эми карагыла. Мына мукаддима кубра деп айтпадыкпы? Мукаддима кубра ам мин ас-сугра. Сугранан эмне болот дейт? Жалпылай болот дейт. Ли тандарижа сугра фиха. Анын ичине эмне кирип кеткендиги үчүн, ошо сугра кирип кеткендиги үчүн да. فإن درجت فإن ما حكم به من المحمول الكبرى على موضوعها يحكم به على موضوع الصغرى للدخول تحت عموم حكمها. يعني حكمها دегенде максат محمول الكبرى да. Бул жана айттык муну эмчи. Эми карагыла кийинкиси. Вал мукаддимат шарифа деген эми дагы бир түшүнүгү бар экен. Мукаддимат шарифа деген эмне? Шарифа деген эми жакшы деп которо берели. Сонун бир эмне? Аналитика десек, хиял мужаба куллия болот экен да. Ылайчыкта мужаба дегенде салип кирбей жатат да. Мужаб оң дедик. Куллия деген мисалы кул деген сөздөр киргендиги үчүн. Ал эми мукаддиматул хасиса деген сөз бул начар деген сөз, хасиса. Хия салиба жузия. Салиба дегенде мисалы лайсалар келет. Мужаба деген сөз эмне эле? Салиба жузия. Жузия болгондо эмне болот? Куллиянын тескериси, баат. Biz icap menen salp emne деп аталдык эле мурдагы сабак? Самат. Оң терс. Оң терс. Аны биз эмне дедик эле? Кайф дедик эле, кайф. Мандыкчылар мисалы кайф десе, ат түшүнгүлө icap менен салп болот. Кам десе эмне болот? Кул менен баат болот да. Түшүнүктүү жигиттер, эми бул жана кыястан максаты ал кыясты айттык тилдик маанисини, терминологиялык маанисини. Андан кейін қиясты екіге бөлдік. Иқтирони, истиснаи. Иқтирони дегенде бил қуа болады, ұмытпағыла. Истиснаи дегенде бил фейл болады да. Андан кейін бұл жерге жаңағы шакил деп мисалды түшүндүрдүк жигиттер. Ушул бул китепте да бар. 49-чы бет, анан доскага да жазылган. Ушул схеманы эле жакшы түшүнсөк, иншалла калганы да түшүнүктүү болот. Аллаху а'лам бис-саваб.